түскө диний экстремисттик түйүнү аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык 29 майда түнү Сузак районунун Беговат айылында мамлекеттик желектерди атайла өрттөп жок кылуу, кийин аларды арабча жазуусу бар ак тууга алмаштыруу фактысы катталган. 1-июнда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен Ички иштер министрлигинин биргелешкен иш-чараларынын жыйынтыгында мамлекеттик символикаларды өрттөөнүн уюштуруучулары жана күнөөкөрлөрү аныкталды. Алар Беговат айылынын 19 жана 16 жаштагы тургундары жана Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү болуп чыкты. Алар январь айынан бери желектерди алмаштыруу жана өрттөө иштерин жүргүзүп келген. Бул кылмыштын чоо жайын иликтөө учурунда Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү кыздардын кылмыштуу пландарынан кабардар болгон. Мындан улам 19 жаштагы Шектүүнүн апасы жана агасы кармалды. Тактап айтканда, Шектүүнүн бардык жакын туугандары Хизбут Тахрир уюмунун жактоочулары болуп, атасы мурда экстремисттик материалдарды сактагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Ал эми 16 жаштагы Шектүү ата-энесиз өскөн, тайекесинин камкордугунда болгон. Ал салттуу исламды карманат. Тергөө учурунда бардык кармалган адамдарга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып алынды.